жана айтып өткөн эле ушул троллейбус амесинде Баткен шаарындагы жолду менен тааныштыңыз да, кичине кабарыңыздар. Биздин шартка туура келеби, анан канча берилет? Биринчиден чоң рахмат. То что ошондой эмеге өнүгүп баратабыз. Анан биздин шартка туура келеби, ага кетирген финансы аны курган эмелер болот да, расходторго башка жеңил эмени кылса болот беле, же ошол жакшы болот. Эми бүгүнкү күндө бул эң негизги чечим кабыл алганын себеби, бирден бир себеби бул жергиликтүү ушу Баткен шаарынын жетекчилиги кайрылгандыгынын алкагында биз чечим чыгардык да. Ушу 10 троллейбусту беребиз. Бирок бул 10 троллейбус менен чектелбейт болуш керек. Эгер бул каттамдар элдер көп отуруп ушу Баткен шаарында мындай жакшы нукка салынып калган болсо, биз анда толук кандуу жардам бергенге даярбыз да. Анан биринчиден биз айтып аткан троллейбус жөн эле троллейбус эмес, анан жанагы станциясы менен, анан чубалгалар менен, столбтор менен кошо бергенге биз даярбыз. Чыгымдарды Бишкек шаарынан Баткенге алып келүү боюнча, орнотуу боюнча, аларды иштетүү боюнча бул чыгымдар ушул жергиликтүү Баткен шаарынын жетекчилигине мойнуна илинет да, алар бюджетине. Андан сырткары эми эң негизги биз эгер кайсы бир дагы жардам керек болгон болсо, биз ар дайым даярбыз жардам бергенге, буну дагы иштетип кеткенге. Анан эми коомчулукта да талкууланбодубу? Эми коомчулукта талкууланганда алар туурасынан эле айтып атат. Бул троллейбустар негизи мындай экономный болот дагы, акча үнөмдөсө болот. Анан экологияга дагы таасири мындай терс таасири жок да. Ошондуктан Баткен шаарында ушул дагы сакталат деген ойдобуз да. Анан эми электробус башканы алганга эми буларга кымбатчу болот, бирок бар нерсени ушул жактан өндүрүп колдонсо болот да. Дагы бир троллейбустарга дагы бир жаңы жашоо беретпи деген максатта берип атабыз да. Себептен де булар жаңыдан чыгым кылганда аларды ремонттоп, чубалгаларды жаңылатып турганга булардын мүмкүнчүлүгү болот да. Анан кийинки маселе мен айтып кеттим эле, Аксай Капчыгайга биз дагы ошол өз калыбына келтирүү максатына жумушчу топту мен да биякта көптөгөн убакыт өткөргөм ошо иштин үстүндө. Анан барып көргөндө мектептер курулуптур, ал жерде биз автобусту берип атабыз. Эми ал жер газ менен же электр менен бергенге мүмкүнчүлүк жок экен, себептен аны заправка кылганга эмес жок. Биз ошо дизель автобустар бар эле, дизель автобус. Ошондуктан бир автобусту ушу балдар ташыган бергенге даярбыз да. Чоң рахмат.